бардык министрлер, администрациядагы жетекчилер бүт региондорду кыдырып, элдин көйгөйлөрүн маалы менен жеринен чечип турушат. Өлкө аймактарында район акимдерине, мамлекеттик кызматкерлердин, айыл өкмөт башчыларынын ишмердүүлүктөрүнө карата коомчулукта кайчы пикирлер жаралып келет. Айрымдары ишмердүүлүктөрүн бааласа, калгандары иштегендей түр көрсөтүп жүрүшөт деп жарандар арасында нааразы болгондору да бар. Райондук акимдер иштегенде түр көрсөтүшүп эле барсаң чогулушка кеткен деген шылтоолорду айтышат. Элдин көйгөйлөрү чечилбей келет. Бардык акимдер деле баягы контордо отура бербестен кыдырып көрсө өз көзү менен барып, ошо айылдагы суу жетишпей атабы, удобрение жетишпей атабы, же башка бир көйгөйлөр болсо жер жерлеринде баягы топтобостон, очередь кылбастан баягы конторго келип кечке күтүлбөстөн ошо жеринде чечсе, менимче жакшы болот калса. Президент Садыр Жапаровдун колдоосу менен 2021 жылдын октябрь айында мамлекеттик администрациялар жөнүндө мыйзам кабыл алынган. Ал мыйзамда акимдердин ыйгарым укуктары кеңейтилген. Алсак район акимдери өздөрүнүн аймактарындагы жергиликтүү маанидеги маселелерди чечүүгө укук берилгени менен натыйжасы төмөн көрсөткүчтө. Бүгүн ошол укуктарды пайдаланып, акимдер экономикалык жактан, социалдык жактан кыйла өзүнүн район алдыга тартып койгонго толук мүмкүнчүлүк берилген. Бирок экинчи жагын карай турган болсок, бүгүнкү күндө дайындалып жаткан акимдердин дагы саясий административдик кызмат болгондон кийин кичине эрк керек болуп атат. Мындайча айтканда коркуп атат да. Ошол нерсе коркуу сезимдери болуп атат да, көпчүлүк жерде өз алдынча иш алып барганга тоскоолдуктар жаратып койгон. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлердин этикасы жөнүндө мыйзамда акимдер жарандарга жүрүм-турум эрежелери боюнча үлгү болуусу керектиги көрсөтүлгөн. Ага ылайык район аймагындагы элдин биринчи көйгөйүн чече турган акимдер, айыл өкмөттөр болуп эсептелет. Дегени менен мыйзамда көрсөтүлгөн иш аракеттери толук аткарыла турган болсо, борбордук органдарга жана башка жактарга арыздануу азая турганын серепчилер билдирет. Кандайдыр бир бекитип, может бир коррупциялык системанын атабашы болуп калганбы деген ой келет да. Эл менен жакын болгон адам, элге өзүнүн ишин, алдыга койгон пландарын коюп берген жетекчи эч качан бул жаман болгон эмес. Садыр Жапаров мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди аткарган иши тууралуу маал менен отчет берип турууга милдеттендирди. Аны менен катар айрым жергиликтүү бийлик өкүлдөрү өздөрүн хан сезип алганын, өкмөт жалкоо кадрлардан арылышы керектигин кошумчалады. Ал эми айыл өкмөттөрү, акимдер, губернаторлор бюджеттен айылга алган ар бир мамлекеттик жана муниципалдык кызматкерлерди бүгүн эмне иш кылдың деген боюнча жалпыга маалымдоо айдыңына чыгып, маалымат берип турууга милдеттендирем. Президент ошондой эле мамлекеттик башкаруунун жаңы системасына өтүп, шайлоолор болгонун, саясий оюндар бүткөнүн, алдыда экономика менен алектенген жылдар келе жатканын белгиледи. Жыйындын жүрүшүндө 6 айдын жыйынтыгы чыгарылып, кен тармагындагы абал, энергетикадагы каржылык тартыштык, берилген тапшырмалардын аткарылышы өңдүү маселелер көтөрүлдү. Зарина Рахманбердиева, Мирзат Нууманов, Ынтымак, Ош шаары.